Намазга байланыштуу маселеде бир элдин арасында бир туура эмес түшүнүк бар. Мисалы кээ бир адамдар бир адам ошо намаз окуганга чейин бир кандайдыр бир туура эмес иштерди кылып, күнөө иштерди кылып, анан кийин намаз окуп калган болсо, ошону кээ бир адамдар туура эмес көз менен карашат да. Бул мурун ушинтип эле жүрбөдү беле, эми эле кыйын болуп калдыбы, кайсы ары менен намаз окуп атат, мындай күнөөлөрдү кылбады беле, тигиндей күнөөлөрдү кылбады беле деп ага сын пикир коюшат. Албетте бул сын пикирдин же болбосо ушундай жаман сөздөрдүн бул өзү жаман, бул өзү күнөө иш. Анткени ошол адамдын мурунку убагында, мурунку кезинде күнөө кылып, андан кийин Алла Тааланы эстеп намаз окуйн деп Аллага кайтуусу бул өтө чоң жетишкендик, чоң жакшылык бул. Анткени күнөө кылбаган, ката кетирбеген адам болбойт. Адамдын ошо күнөө кетиргендерин, ката кетиргендерин жакшысы ошо күнөөсүн таштап Аллага кайткандары. Анан ошо намаз окуган адам мисалы көп убакыттан кийин ошо туура эмес иш кылыптырмын, милдетимди, парзымды аткарайын, Алла Таалага сыйынайын деп кайтып атса, ага биз жардам бербей кайра тоскоол болуп, жаман сөздөр менен жамандап артка тартуу бул акылга да сыйбайт жана шариаттагы тыйым салынган күнөө иштер. Ошондуктан адам баласы оюн жаман нерселерден сакташ керек, тилин жаман нерседен сакташ керек. Бирөөнүн адашып кетүүсүнө себепчи болбош керек. Балким ошо туура жолго түшкөн адамдарга түрткү болуп, аларды жакшылыкка үндөш керек. Жана ошондой эле ушулдай кээ бир адамдар бар. Намаз оку десе, намазды баягы жашы өткөн адамдар, улгайган адамдар окуйт, же болбосо мен ошол жашка жеткенде мен ошондо окуп калам деп туура эмес түшүнүктүн үстүндө жүргөндөр бар да. Бул дагы албетте чоң ката иш. Анткени ушундай ишеним менен жүрүп, бул жашоодон өтүп кетип, чекелери саждага тийбей калган адамдар аябай көп. Кудай Таала сактасын. Адам баласы канча жашайт, качан өлөт, ага эч ким кепилдик бере албайт. Аллах Субхана Таала адамдарда бул дүйнөнү алганда анын баягы жашына же болбосо башка нерсесине карабайт. Кимге тагдыры кандай жазылган болсо, мээри ал карыганбы, жашпы Аллах Субхана Таала ала берет. Ошондуктан бул дүйнө зымырап токтобостон өтө берет. Качан өлөрү, адам баласыны качан өлөрү белгисиз, бир гана Аллах Субхана Таала билет. Ошондуктан адам баласы токтоосуздан токтолбой жакшы иштерди кылып, Аллах Субхана Таала буйруган баардык иштерди аткарыш керек. Эгерде бул дүйнөдөн үлгүрбөй, жанагындай азгырыкчу өтүп кете турган болсо, анын акырети оңбойт. Ошондуктан ар бир мусулман Аллах Субхана Тааладан коркуп, ибадатты өз убагында аткарыш керек.